Öyle болуп атат, Көбүнчө кимдер менен жүрөт? Тажиктер мененби, өзбектер мененби? Ким акчасын жакшы көрөт, ошолор менен жүрөт да. Өзбектер болсо, өзбектер жакшы көрсө өзбектер менен, Тажик менен жүрөт. Тажиктерде акча көп окшойт да. Кызга дегенди табып алышат. Москвадагы кыргыз кыздар тажиктер менен, өзбектер менен жүрүп кетет дейт да. Ошол чынбы? Мен көп эле ошентип айтат да. Мен көргөндөрүм боюнча 1-2 жолу көрдүм ошондой нерсеничи. Болду, Болду ондай нерсе. Эми барып бир нерсе деген келет, эми бирөөнүн кызы бир нерсе десең, сен ишиң эмне, өзүм билгеним кылам десе, бир башкача болосуң да. А так билбейм, оны көп деле көргөн жокмун. 1-2 жолу көрдүм. Ал туура нерсе. Москвада ошол кээ бирлер айтат 80%, кээ бирлер айтат 60% бузулуп кеткен деп. Ошонун канчасына кошуласыз? Мен оюмча 20% эми чындыгын айтканда 20% бузулуп кеткен болушу мүмкүн. Бир кругтун ичинде бирөө чегип отурсаң, калганда чегет деген ой болот да. Ошон үчүн азыр баары эле ошентип ойлой берет. Бирөө бузулса. Өзбектер менен, тажиктер менен жүрөт деп көп эле угуп калабыз да. Ошого кандай карайсыз? Ошол нерселер чынбы? Эми 100% деп чын деп деле айта албайм. Анан ону мен өз кулагым менен уккам, бирок өз көзүм менен кармап алган эмесмин. Өз эме менен колум менен кармап алган эмесмин. Эми аларга дагы Алла субхана таала хидаят берсин. Бардыгы эми буларга себепчи болгон эми ким? Ата-энеси деп кайрылам мен. Ата-энеси деп. Эми ата-энеси жакшы болсо, дин менен тарбияласа кызынчы Москвага жүрө бербеш керек. Эми мен кошулам, эми 18 жашынан кыздарды күйөөгө бербеш керек. Күйөөсү менен келип жашасын, болду. Күйөөсү менен каалашынча келип иштеп, каалашынча жашай берсин. Азыр эрте келип алган мен эме кылбайм азыр. Каршымын мен азыр Москвага келген кыздарга. Азыр тез бузулуп кетип атат, тез эме болуп кетип атышат, жеңилдик болуп кетип атат. Ошого мен каршымын азыр. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, документ жана регистрация жасатууда сак болуңуздар. Себеби дегенде азыркы учурда мыйзамсыз түрдө алдоо жолдору менен фейк документтерди кымбат баада жасаган мошенниктер көбөйүп кеткендигин эскертебиз. Мына ошондуктан урматтуу мекендеш, эгерде сиз мыйзамдуу түрдө өзүнүн арзан баасында базага катталып, ишенимдүү регистрация жасатам десеңиз, анда мына бул номерлерге түз эле кайрылсаңыз болот. Биз баарын ишенимдүү жасап беребиз. Москва жергесинде кыргыз кыздар башка улуттар менен, тажиктер менен, өзбектер менен жүрүп кетиптир деген имиштер бар да. Эми бардыгы эле эмес, бардыгын айтпайбыз. Кээ биркилер да. Бир жагынан туура жагын ойлойм, бир жагынан өзүбүз жактыкты ойлойм да. Себеби биздин мамлекетибизде жумуш жоктугунан айла жок мына жерде мына мигрант болуп, Россиянын бүт шаарында, даже Америка, Кытайдан бери кыргыздын кыздары, кыргыздар өзүбүз темселеп мына мигрант болуп жүрөбүз, өзүңөр көргөндөй эле. Анан эми алдындайлар токтотуш үчүн именно кыздарга закон киргизсе, жанагы жогорку кеңештин депутаты айткандай, 18 жаштан 20 жашка чейинкилерди уже күйөөгө берүү законун киргизсе, ошондо гана тыйылат. Себеби кыргыздын кыздары ошондо күйөөгө тийип, мына тала түзгө чыкпай калат деген ойдо да. Эми ал тажик менен Азербайжанбы, эми бар жогун кыргыздын бар жогу эле кыздарын айта албайм чындыгындачы. Бар арасында жүргөндөр, эми алар жыргагынан жүрбөйт, ошолордун колунда иштеп атат. Айла жок, бизден жумуш жоктугундан мындайча точкасын айтканда эле жумуш жоктугунан эле биздин кыргыздын кыздары ушинтип жүрөт да. Эми ошондой закон кирип калса, ошону күчөндүрсө, анан токтолот. Ата биздин мамлекетибиз ушундай темпте кете берсе, тала түздө жүргөн тажикке тийген, түрктөргө тийген, түрктөр улуулар айткандай жендери көбөйө берген. Ошондой айта алам. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, документ жана регистрация жасатууда сак болуңуздар. Себеби дегенде азыркы учурда мыйзамсыз түрдө алдоо жолдору менен фейк документтерди кымбат баада жасаган мошенниктер көбөйүп кеткендигин эскертебиз. Мына ошондуктан урматтуу мекендеш, эгерде сиз мыйзамдуу түрдө өзүнүн арзан баасында базага катталып, ишенимдүү регистрация жасатам десеңиз, анда мына бул номерлерге түз эле кайрылсаңыз болот. Биз баарын ишенимдүү жасап беребиз.